Чыңгыз Төрөкулович мен бир тууган тайкем болот да. Аны ошон үчүн айткан бул Мария Урматовна болбосо чикен мындай чыкмаган эмес да, чынын айтайын да. Көп жеринен өзү билинч эмес. Үйдө хозяйка. Анан кийин кай жерде жүрсө чикемдин жанында жанагы метеорит сыяктуу жүргөн инсан эле да. Мынакей татынакай инсан Төрөперди экөө тең şimdi bilesiz депутат болуп баласында мына жаныбызда жүрөт. Биз эртемен ошо бардыгын кече саат 2-ге чейин бардыгын бүтүрүп абдан кайгыганы себеби Турцияга барып көзүнө операция жасаткан. Анан эми потенциальный жагы абдан күчтүү эле да жебиздин, тай жебиздин. Анан биякта ошо видимо тияктан эмне кылып туруп неправильно самолечение, пенициллин тигиндей антибиотик кылып, анан кийин күчөтүп берген экен да. Ошон үчүн эми эмне деп айтам? Мындай киши аз. Эми чикем өзү ааламдын кишиси болгондон кийин ааламдын кишиси менен жүрүш аял зат абдан кыйын да. Ошон үчүн мен сыймыктанам ошо тайжем ошондой күчтүү экен. Эми 79 жашка чыгып дүйнө салды. Эми жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, иманы саламат болсун. Кыргыз элине даңктуу, керектүү инсандар Төрөперди биздин мен тайкелерим болот алар. Эми жыргап мындан кийин ошол балдарына ширин менен кыздарына, неберелерине Кудай өмүр берип, элибиздин тынччыкта бул президентибиз менен Кыргыз элинин дүйнө жүзүнө мен сыяктуу ошо таныткан элдер силер менен кошо бирге болойлу. Дайыма мына азыр айтайын дегеним себеби мен кыргыз болгум келет деп мурун айтчу эле ошо элдер. Эмне үчүн мен кыргызга күйөөгө чыктым же болбосо тигиндей деп. Азыр наоборот кыргыз издеп атат. Себеби баатыр экен. Атлант менен Тынч океандын ортосун 16 кылым кармаган эл экен. Шолбергдин картасын көрөсүз. Мына ошондой. Ошо ааламды тааныткан биздин биринчи Манас, экинчи Чикем. Адамдык сапаттары кандай эле? Адамды эми казактын сөзү эмес, ал бул кыргыздын сөзү, керемет киши эле да. Эми биз келсек чайын берет, майын берет, жана каткан конфеттерин берет деп илгери кемпирлер айтчу эле. Мен чалмын да уже, 73-төмүн, анан ошон үчүн мен да сыйлачы жакшынакай кайны катарында. Анан будан айтып атпаймынбы? Чикемдин ушундай жакшы именно творческий убагында ошо эжем жанында жүрдү да. Жеңелериңиз болобу? Мен тай жеңем болот. Тай жеңеңиз болот.